Assalamu alaikum ардактуу Күн Желес каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар, амансыздарбы? Биз кайрадан Арашан койлорун көрсөтөбүз. Жайыл район Карабалта шаарына жакынкы Новониколаевканын жанындагы Петропавловка айылына келдик. Муногу Улук деген агабыздын сарайы туугандар, Чарба сарайы. Мына жакта Калифорниядан келген сөөлжандар экен, ушунча сөөлжан өндүрүп экен. Бул Кыргызстанга спрос жарата турган сөөлжандар экен. Көрдүңүздөрбү? Ал ол жакта сарай жаңы бүтүрүптүр. Арашанга жаңы өттүм дейт, ана сатыла турган токтулар бар экен, сурайын. Улук мырза кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудай шүкүр. Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүкүр. Эми жүрүңүз экөөбүз көрөлүчү. Сарай жаңы эле бүтүрдүм дейсиз. Бүгүн буйрса бүгүн эшиктерди коюпсуз, эшиктерди коюп атабыз. Козулар. Арашанга качан баштадыңыз эми? Арашанга негизинен быйыл кызыгып баштадык. Ким, кайдан? Негизи бул жер Хусейн байкеден дагы кайсы бүт эле жакшы атакталуу королордон жыйнадык. Барып өзүңүз. Өзүбүз барып кыдырып Харсан байкеден, Хусейн байкеден Кенже деп аттыңыз? Кенжебек байкеники бар коросу. Бул жерде Титаникти алып кеткен кайсы балдар эле? Алтынбек байкелер. Алтынбек байкенин атасынан алганбыз койлор. Койлорду алдыңыздар, Койлорду алдык. Сарай бүттү, чыгардыңыз. Мына туугандар, сарайда чоң экен. Буга чейин мал кармагансыз, караган эмессиз? Жок, кармал көргөн эмесмин чындыгында. Буга чейин Сразу Арашанга секирдиңиз. Сразу эле ушулай бир көрүп, барып көргөн боюнча эле кызыгып, ошол бойдо эле ошол менен кеттик да чындыгында. Негизи жыйганыңызга караганда эми акча бар окшойт, жакшы эле. Сизде дагы кылып атабыз, эл катары. Мына ушул койлорду алдыңыз да? Ушул койлорду алганбыз. Бул койлор төл берип атат. Төл берип атат. Бирок бооз мезгилинде келди. Бооз мезгилинде келди. Ошусу жок. Күздө баштадыңызбы анда? Мен күздө баштадым. Карабалтага выставка болгон күндөн баштадым да. Ошо күнү оорудуңузбу? Ошо күнү оорудум, выставкага. Ошо күнү вирус жукту. Бир аз аракет кылып баштадык. Вирус жок, мына койлор жакшы койлор экен туугандар. Мына койлор көрдүңүздөр, тазалыктарды. Мына разрезтерди көрдүңүздөрбү? Койдун разрез жакшы болмоюнча, жакшы разрез кочкор туулушу кыйын. Кочкор разрез болбосо бааланбайт туугандар, билесиздер. Мына бүтүн думп куйрук болсо эми алышы кыйын, арзан баа болуп калат баары бир. Койлор жакшы алыпсыз. Чын. Сиз жаңы баштоочу катары чындап жакшы алыпсыз. Да, бир кандай эми? Баалар жогорку эле баада алынды? Баалар жакшы алынды. Ушулар $1000 алынды. 50.000ден бар арасында 30.000ден бар. Мен көпчүлүк айттым да. Арашанды 20.000ден алсак болобу койлорду деп чала берет элдерчи. 20.000ден Арашан кой жок, ал мындай эле силер урдуруп атасыңар. Может ал кой карап, козу карабай турган, төл бербей турган койдур десем, базардан көрөш 25ден 20дан кырып атабыз деп коет. Мейли деп коем ошолоргочу. Негизинен туру Улукбек ага мына өзү жаңы баштоочу экен. Мына жаш токтулар окшойт бул жакта. Косу. Кайсылар сатылат эми? Ушул баары эле сатылат. Мына турушу. Ушу турушу сатылат. Канча айлыктар булар эми? Булар эми 6-7 айга дейм. Или 5-6 ай. Биз жаңы баштап 2 айдын ичинде эле жыйдык да чындыгында. Мына козун разрез өлө сон экен, куйрук зеркало. Кулактарда сон экен мындай. Бирок ээн салып койгон жаман болуптур да мына козгочу. Мейли ургач анчалык эмес, бирок кулактын узундугу көрүнүп турат. Уч эмес капталынан экен, Бирок мына кулак карасаңыздар, мындай жука эмес, мындай жоон да мындай. Мына козулар экстерьер бар экен. Бирок бир аз арыгыраак туугандар, ачыгын айтканда. Конечно, кой биринчи жолу баккан адам кой эми баары семиз болбойт, арык болот. Мыналардын разрезтери сон экен. Мына жаш козунун кулагы өтө зор кулагы ушул экен, мынаучу, мына сары козу. Мыналарды караңыздар. Кандай эми койдун режимин эми билип калдыңызбы? Кудай калса, бир аз үйрөнүп атабыз ушул нерсеничи. Койду негизи түндө эртең менен таңга жуук от тойгозот, ошондо семиз болот дейт эми. Бирок жей берет экен, токтобой. Негизи булар токтобой жей берет экен. Ушул жери аябай артыкчылыгы бар экен. Козу кочкорлор. Мына козун өзүнчө бөлүп коюпсуз. Бул жаш эле козу өзүнчө жакшы баага алынганбы дейм, монтип коюпсуз. Болбосо мына жакта жүрсө керек эле. Мына жакта 3 клетка бар экен туугандар. Мына клеткалар көрсөтөлчү. Булар да сатылабы? Булар да сатылат. Мына 2-нчи клеткада сатылат. 3-нчи клеткада сатылат. Бул бу?
Мынау ең чоңдору ушулар экен, сатыкка коюлгандар. Сатыкка коюлган эң чоңдору ушулар. Охо, бул жанагы жакталар эң кичинекей экен. Олар эң кичинекей, 3кө бөлүнгөн. Так, бааларын сурайын эми, канчадан коебуз эми дүң баасы? Клеткалар канчадан? Клеткасы 15тен кеми бар ошол клетка. Мынау ба? Биринчи тартылган. Бул 20дан ушундай. 20дан сурайчы кеми бар. Кеми бар, А булчу? 30тан. 30тан сурайчы кеми бар. 30тан сурайчы кеми бар. А мыноолор сатылбайбы булар? Буларды жок, канча-мынчасы кочкорго коюлуп калганы бар. Пробага. Пробага. Кочкорду көрүш керек болуп атат ошондо. Кочкорду көрүш керек болуп атат. Калганы ошо сатылбайт булар. Токту деп мына токтуларды караңыздар туугандар. Улуга эке айтыңызчы. Баасы келсе бирок будан деле сата беребиз. Баасы келсе болсо. Баасы келсе сата беребиз. Эми азыр 3 этапка койдук, 15 миң, 20 миң, 30 миң кылыпчы. Муну бери жак алып койсоңуз болот экен, мына токтунучу. Жок, мына. Мондай көп бардыгы алып кое тургандар, баарын алып кое тургандар да. Бир аз акча керек болуп сатып атабыз. Болбосо өзүбүзгө негизинен кой кылабыз деп жыйнадык. Общий 100 канча баш жыйнадык да. Укпакем негизи бул арашанды уккан менен алыштагы бир кыйын. Бир арашан билген таанышың болбосо, өзүң башың айланып тура берет. Анан ошо ким кеңеш берди дейм да, монтип алып. Бар. Ошо Карабалтада Улан деген иним бар, ошол совет берди. Ол 5 жылдан бери көп убактысы кеткен ушул арашангач. Ана мен жаңы баштагандан азыр деле ошодон совет алып турам, аз өзү болбой калды бул жерде жумуштар менен. Негизи ошо иним себепкер. Улан деген иним бар. Ошол жардам берди да, такай жүрдү. Сизчи ошол иниңизге рахмат айтып кое бериңиз улукка. Алла разы болсун. Анткени жаңы башталгыч адам колуна мындай токтулар келиши кыйын, мындай койлорчу. Мен көп жерге барганда көп концерттерди уктум да. Эми баягы арашаны билбейт экен, ошол жакта арашаны түшүнүп жүргөн эле кишилер могу кочкорду ал, бу кочкорду ал дейт. Эми канчага алдың десең, эми баасын укканда мен эсиме койт да. Ал баага татыктуу эмес койлорду алдырып койгон мезгилдер да болуптур да. Кээ бир региондордо. Бирок сизге утулбай турган койлорду алып бериптир. Мыноулар менен сиз утулбайсыз. Бүт деле баардык коро чындыгында жакшы королорду кыдырдык. Чүйдү, бул жактан, көл жактан, Токтогулдан келди, Таластан келди, ушундай. Буюрса Жети Дубандан алганга аракет кылдык. Королорду көрдүңүзбү өзүңүз? Королорду көрдүк өзүбүздө. Ошолорду көрүп анан ушундай коро салдык. Киши менен салып чыктык 2-2,5 айда. Сиз сразу эле стартты газды басыпсыз да? Газды ошондой кылсак болот эми. Туугандар, мына көрдүңүздөрбү? Улугагам аракетти келтирип атыптыр. Дагы аласызбы же болду? Жок, алабыз. Негизи азыр кичине тыйын керек болуп атат. Негизи башка Калифорния сөл жылан багабыз негизинен. Буну да продажга чыгардык. Сөл жылан, Канча килограмм сөл жылан топурагы менен? Топурагы менен килограммы азыр 2 баада болуп атат, чындыгында. Рынокто азыр 300 сом болуп атат. Биз 160 сомдон, тоннадан өссө 150-160 сомго багаладык. Дүң баасы. Дүң баасы. А килограммда яшиктеп алам десе? Яшиктеп ала тургандар ошол эле ба 200 сомдон тегерек болот да. Келебесинен да үйгө. Бүт Кудай кааласа, үйгө келебесин. Улан акеге рахмат айтсыз. Мен жолугушум керек экен Улан мырза мененчи. Ушундай. Азыр келгенге аракет кылам деп, бирок колу бошобой келе албай калды чындыгында. Мен Улук мырзайым бай региондорду кыдырганда уктум да. Мындай басам мен жаңы баштоочу болдум, мына койлорду алдым дейт. Анан акырын сурайм. Кой боюнча сизге ким кеңеш берди, ким королорду айлантырып алдырды десем, могу киши дейт да. Анан мен айттым, анда сиз кой боюнча кеңеш берген адамды өзгөртүңүз дедим. Башка адамдарга коюңуз дедим. Эми ал мен айткан сөздү түшүндүңүз да. Жок, мен айттым. Сизге кой алып берген адамды өзгөртүңүз дедим. Башка адам алып берсин сизге дедим. Анан ойлонуп калды, бирок ачыгын айтканда сиз утулбай турган койлорду алып берди. Чүнү кочкорлоруңузду көрөлчү. Кочкорлорду ким алып берди? Улан мырза өзү алып бердиби? Өзү алып берди, онда өзү алып берди. Сизде тойт кандай болуп атат эми, тойт? Тойту ошол бир аз эл катары тойт жаңы эле жаңы эле берип баштап атабыз да. Мондай кылалы. Мен буюрса Таластан келгенде бир Облусбек деген аксакалдан интервью алдым. Буюрса кийинирээк YouTube'га чыгат. Койду багуу боюнча кочкорду куутка даярдоо, койду дагы баягы возбуждаться эттирип даярдайт го. Жайытта жүргөн жерчи. Ошону дагы ошо киши интервью берди. Өтө сон.
Ошону бир көрүп коюңуздар туугандар, күтүп болсо дагы. Сөзсүз көрөбүз. Ошондон анан сиздер кочкор кантип даярдайсыздар, кой кантип багасыздар билесиздер. Так, келиңчи мына кичинекей козудан баштайынчы. Бул эмне козу болуп кетти мынчалык эле? Бир канча бул 2-ге 3-кө размер турат экен. Мына козу ушундай жерде өзү ээлеп турат экен. Өтө широкий козу экен. Мындай. Бул бир аттын местасын ээлеп турат экен да, пока шточу. Бирок статусу ошондой эле болсо керек, а? Бир аттай эле авторитетти ээлеп. Ошондой эле Кудай кааласа бул Азамат деген Токтогулдан жакшы короо бар экен. Ошол короодон келген. 3 айлык дедиңизби? 3 ай 4 айга жакын болот окшойт. Бир аз арыгыраак экен, а бирок. Арык, бул Кичине витамин берип багып коюшуңуз керек экен да. Сүттөн. Куйрукта сонун экен туугандар, тазалык бар экен. Муну жаба берели. А бул кочкорлорчу мына булар? Бул кочкор 80 деген линиянын кочкорлору. Бул 80 Рамис Байкенин кочкору болду. Аркы Рамистин короосунан могуп келди. Бул келдиби? Келди. Өзүнүн короосуна прям. Өзүнүн короосунан деп айтты, биз табылды деген байкеден алдык. А таныйм аны. Вознесеновкада. Ошол байке өзүнүн короосунан деп бизге берди шунучу. Рамис Байкенин, э? А муну болчу? Сатууга жок болуп калган. Аркы ошо линиядан деп биз башка жактан келди. Рамис жок. Жок, одол эмес. 80 кочкордун линиясынан деди. 80 кочкордун линиясынан деди. Бирок короолор башка жак. Короо башка. Туугандар, кочкорду чындыгын айтканда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жагын көрүп туруп баа бериңиздер туугандар. Мына кочкорлор. Кочкорлордон кайсылар сатасыз? Муну сатасызбы? Басы келсе сатабыз. Муну кайсы негизи? Сатыкка кайсыларды коесуз бүгүн? Сатыкка бүгүн мына экөөнү коебуз. Бул экөө, Бул экөө коебуз. Булардын баалары канчадан болот эми? Булардын баасы чоңу 50 000 сом, бул 40 000 сом. Муну 40, Песка блоктун жанына 50 000 сом. Мунун башы сары, айырмасын билип алыңыздар туугандар. Анан мен эртең муну сатып алып, мен кызылды сурадым эле деп жүрбөсүн. Ушундай окуялар болгон менчи. Ушундай окуялар болгон. Болгон туугандар. Башы сары, тегин башын бир аз мындай темныйраак сары экен. Ушундан айырмалап алыңыздар. А муну широкий кочкорчу. Чыныгы широкий кочкор экен. Бул негизи алганыбызда Нижний чүйдөн алдык, бир короодон атын утуп калдык. Карабилдин линиясы деди. Бул Манас Байкен линиясы эмеспи, короосу эмеспи экен? Нижний чүйдө. Истен чыгып калды да бизде. Чоңураак чарбалар бир ошол да. Чоң чарбадан алганбыз. Бул кайсы кочкор маласы дедиңиз? Карабилдин линиясы. Кораблевский линия, а? Бирок 8 9 ай азыр ушул турушунда. Куйруктар да мощный экен туугандар. Эми убактары жакшы бардыгы. Пробага коюп көрбөйсүзбү? Убагында келип калыптыр. Коебуз жакында. Жаңы эле жыйнадык өзүбүздө ар кайсы. Мындай күйлөгөн кой жок да пока, Пока жок. Бир пробага коюп көрүңүздөр туугандар. Мону койдук бирок пробага. Бул канча жаштык кочкор бул? Бул 1 жаш 4 ай. Кайсы кочкордун балдары? Кайсынын линиясы бул? 80-дин линиясы блондиндин прямой баласы экен. Мында сатып алдыңыз беле? Муну деле сатып алганбыз. Кулактар бир 22-23 жагат окшойт. 1 жаш 4 айлык. Экстерьер бар экен. Бул жагынан узун экен. Төш белдин жоонуктарына мощный турат көрүнүштөр. Куйругун бир көрөйүнчү. Качып кетпейби? Сүзбөйбү адамды? Кээ бир кочкорлор. Жап турабыз. Мына разрез бар экен, менин көзүмө илешти ачыгын айтканда. Экстерьерди көрүңүздөр. Сатыкка муну экөө эле дедиңиз, а? Рамис Байкенин короосунан келген. Баасы келсе, бирок муну деле сатабыз. Кайсыны? Чоңду. Болду анда. Муну сурап, жеке номерге чалып сүйлөшүңүздөр. Чалып сүйлөшөсүздөр. Экран астына биз номерлерди калтырдык. Өзүңүздөр байланышасыздар. Улук мырза, каяктан болосуз өзүңүз? Өзүм негизи Карагулжадан болом. Карагулжа району Карл Маркс айылы. Анан бул жакка келип жашап калганбыз. Короого келгенде эле өзү ошактан экениңизди сездим мен негизи. Чын түштүк тарап шарт түзгөнү келтирет. Ачыгын айтканда. Ошо элдин короосун көрүп, көп короо кыдырдык. Анан условиясы аябай тыканыраак, жакшыраак. Негизи бул арашан кою, бул тазалыкты анан уходду жакшы көрөт экен. Ушул нерсени кичине сездим короолорго барып. Анан таза туруш керек экен, асты, кургак туруш керек экен. Булар жаңы эле келди, ар койсо ар короодо болчу. Ошого бүт болдодук буларды. Бунун ичи дагы чыла эмес азыр. Бардыгы жакшы карап аракет кылып атабыз буюрса. Булар да келечекте жакшы шарт түзөбүз. Болду. Жакшы экен, асты чылча эмес. Бирок мунуга бир аттын местасын берип койгону таң калдым менчи. Авторитет ошондой окшойт. Өзү
Бул жак көрдүм. Улук мырза, сизге бир кеңеш, мондай пол кыласыз го. Кочкор кайтат. Кочкор шамал жактырат да. Бирок тууган койду бул жерге койбоңуз, кол үстүнө скважина кирип кетет. Астына шамал. Жок, туура. Негизи кочкор ошо YouTube'дан көрүп бир аз биз дагы ошого ылайыктап жасадык. YouTube'дан эле карапчы. Негизи чылап болуп кыйналып кетет экен буларчы. Анан пол болуп турса жактырат экен. Негизи. Кочкорго ушул айтат. Бул тууган койго баягы койдун колсун астына шамал. Эске алабыз аны. Бул эми менин тажрыйбам эмес. Ушу фермерлерден ушинтип укканмын менчи. А баягы астына калың саман салып койот экен, саман жылуу болот экен да. Анан саманды ауыштырып койот экен, суу болуп кеткенде. Ошо жылуу болот экен да коозу. Негизи коозу бир 4-5 сутка эле өзүнө келип алгандан кийин анан болду, суу курбайт экен коозу. Бул жагын көрдүңүздөр туугандар, тети клетка 30, бул жак 20. Могу кичинекей токтулар, эң жаш токтулар 15 миң сомдон кеми бар дейт. Сиздер Улук мырзанын короосун көрдүңүздөр, жаңы баштоочулар экен мына. Баштагандан коркуп атам деп бизге чалып аткан агалар, сиздер да көз жумуп баштаңыздар. Көрдүңүздөрбү? Анча-мунча короолорду да артта калтыра тургандай количествода, сапатта жыйнап коюптур. Мынау кой кылсаңыздар, көңүл алып туруп, мынау Калифорниянын дагы эшикке алып коюңуздар. Коёсуздар ушуну. Бул ачыгын айтканда бир жолу айткам мен ушу сөөлдөн тартканда, бекерчинин иши десем, сен элди бекерчи деп атасың деп жаман көргөн. Ачыгын айтканда даярдайсыз. Туура. Даярдап жапкандан кийин суу себес болду, андан кийин болду. Болду. Эң оңой жумуш негизинен. Негизинен бул дарайлаш эле, анан кыктап келип жыйнаш керек. Бул эми сезонный иш да, бир даярдап аласыз болду. Бир даярдап аласыз. Бул мисалга бир буртту, мисалга узунугу 50 метр, турасы 1,5 метр. Ушул буртка бир 4 адам бир күндө эле жасайт ушул нерсени. Бүттү. 1 жылга 6-7 айга чейин ушул бойдон калат. Сууду былчылдап туруп жаап койсоңуз болду. Капельный система койгонбуз буга дагы, бүттү, бочканы орнотконбуз. Сиздики өтө. Суу сеппейбиз. Жо баягы үйдө навоз болсо, жерде жөн эле сууну 70-80% суу болуш керек буга. Болду. Чиринди кошуп коюш керек, желательно. Ол обязательно. Чиринди, ана саман кошуш керек, болду. Башка эч эмес. Кышында өтө көп сууду, редко себет. Кышы менен суу ичпейт булар. Ошону айтам да. Жайында болсо, дарайлап коет, бүт жайындасы күн ысык болгондон куюп турат. Ысыкта гана куюп турат, бир аптада бир бизде чүйдө. Анан түштүк жеринде бир 3 күндө мүмкүн, эшикте болсо моундай. Навесте боло турган болсо, онда 10 күн, 1 айда болот. Буну ар кандай шартта өстүрдүк. Ушул сөл жылан үчүн ошо сарай курулган. Биринчи баштаганыбызда. Биз дагы эл катары ошибкаларды көп кылганбыз. Ошол утеплять этилип, ошол сарай ушул сөл жылан үчүн курулган негизинен. Бүт ичи утепленный. Анан сыртка алып чыгып көрдүк, сыртта дагы аябай жакшы болду. Быйыл баардыгын эле сыртка алып чыктык. Былтыртан бери. Бул эме да, бул деген жерге качпайт бул, а? Жок, бул жерге качпайт. Бул азыр жердин үстүндө эле турат. Бул кыкка гана өсө турган. Топурак жебейт булар. Топурак жебейт. Топуракка кирип кетпейт. Анан мен ар кандай сөз уктум. Мынданчы биздин местный сөөлжан менен аралашып кеткен албы. Биздин өзүбүздүн сөөлжандар кык жебейт бирок биринчиден. Өзүбүздүн сөөлжан, ол местный сөөлжандар баткакта гана, ылайда болот экен, топуракта гана. Булардын артыкчылыгы, булар аябагандай тез иштейт. Эми YouTube'да толтура маалымат бар. Аз убакыт мен да кардыгына байланыштуу, негизинен бул тез иштейт да, жалкоо эмес. Мен эми уктум, муну дагы эми жанакы даярдаш керек экен, ачыгын айтканда, карап. Бирок мен угушум боюнча жакшы шартта кармаса, ар 2 жумада мынагу эне сөөлжандар личинка таштап турат дейт, ар 2 жумада. Ар 2 жумада. Бир сөөлжан 1 жылда 2000ден 3000ге чейин көбөйөт дейт. Ол турул экен. Негизинен көбөйөт. Жакшы шартта дайындалса. Анан көпчүлүгү чындыгында алганда көбүнөн угуп, бизде эле башташка кыйын болгон. Мунуч 1 жыл, 2 жыл жүрдүм мунун артынан. Кийин анан негедир ошо Кудайдан болду окшойт, баардык нерсе Кудай таламан да. Аракет кылып баштадык. Үйдө бакканбыз башында, чындыгында. Одан кийин анан навестин астында бактык. Бул аябагандай аз, бул жерде 100 тонналаган сөл жылан бар да. Буюрса Кыргызстанга сатууга чыгып атат, буюрса. Чыгарабыз күн ысып кетсе эле. Алып коюңуздар эми. Бул Кыргызга керек нерсе да. Анан кээ бирлер монтип пропагандаган.
Бул корооңу алып келсең көбөйүп кетсе бактарактын тамырын жеп коет экен жери. Бул жерге кирбейт дейт го? Жок, бактарактын тамырын жебейт экен. Азына ушу бактарактын жанында турат, ар жакта 15 соток жерде бак бар. Баягы элди баягы дүрбөлөңгө салгандарды уккам мен. Бактын түйүндө дагы турат, ушул жерде. Жерге кирбейт, мен фактически көргөм. Менин досум багат. Жерге кирбейт бул. Аябагандай жакшы, негизгиси жүрүңүзчү. Мен эми практически муну кылган жокмун. Менин бир бөлөм менен досум багат. Ана интернеттен карадым, короолордон барып көрдүм да эмичи. Практикада өтпөсө дагы практика кылгандарды барып көзүм менен көрдүм. Алар бир жыл практика топтогон болсо, мен барып 10 мүнөттө маалыматын алып алдым да. Анан мен билишим боюнча да эми жылуу кармап, температураны жакшы кармап, чириндини жакшы даярдап, анан баягы сууну тоңдура койбой кыштачы. Өтө булчылдап сууга калып кетсе тоңуп калса, конечно, жебейт да. Анан ошондой кылса ар 2 жумада личинка таштап турат деди. Таштайт. Себеби бунун астына бүт термо кылганбыз. Бул жерде 40-40тын үстүнөн саманын чириндисин жапканбыз. Самандын үстүнөн анан арматураны тартып, туга кылып, анан парник кылганбыз. Болгону сарайга жетпей монукун иштеп бердик. Арматурасын. Калганы бүт ошол эмеде турат. Мен да кылсам окшойт мындан. Биз эми муну дыйкан болуп жүргөнбүз да. Анан полияга помидор тигет элек, анан ушул мезгилде башталат мондай уже парник кылыпчы. Теплис эмес парник кылып көчөттү өндүрүш керек да. Уруктук себепчи ушул мезгилде баштайт элек. А бул парник кылыш биздин жумуш. Анан муну мен биринчи азыр алып туруп, үйдө кыкка көбөйтүп алып туруп, анан кийин интернеттен көрүп атпайм, өзбектерге окшоп жука таштап этап менен жедиргенге дагы жакшы экен. Мен мондай ага ал максатым деген сөөлжанды эмес, анын жеп чыккан баягы көң майда көң бар го, ошону даярдайын деп. Мисалы, эшикке да кылабыз мындай. Сөөлжанды көбөйтүү максатында монтип, могунда тез көбөйөт, личинка таштап. Тез көбөйөт. А мен болсо 10 сантиметрлик калыңда чириндини таштайын деп атам. Анан сөөлжанды алып келип койгондо жеп, жанакы майдалаганда алар жаңын издей баштаганда да себеп коем, бетине чыгып жей берет, кете берет. Этап менен жеп чыга берет. Бетине чыга берет. Астын иштетип алганга дагы оңой болот. Турула. Бизде азыр иштеп болгону дагы бар ошо сарайдын ичиндечи. Гүлгө көчөттөргө саттасызбы же быйылга уже болду? Быйылга негизи күздө саттык. Быйылкыга эми чыгарабыз, жазда чыгарабыз саткангачы. Жаздабы? Бир 5-10 күндө уже чыгарып баштайбыз буюрса бун делечи. Улук мырзага чалыңыздар. Бул эми чарбачылык болгондо бул да силерге тиешелүү. Үйдүн алдында кык жатат. Дуңгандарга беричеңиздер, өзүңүздөр ушу салып коюңуздар, иштетесиздер туугандар. Ар бирибиз деле жер болсо керек талаада. Хотя ошол жакка иштетели, бак болсо керек бакка иштетели туугандар. Ана. Бул органикалык эң таза, бул минерал кандай десем мен, бул жер семирткич да туугандар. Бул аябагандай негизи мунун пайдасы аябагандай көп. Биз бактагы эккенбиз, буюрса иним эккен. Ошого бүт ушул былтыркысын бактын түбүнө салып чыкканбыз. Az бул жерде бир 15 сотиктей жерде бак бар, бунун түбү да бүт органика өзүбүздөн. Кичине помидор, агурсу өстүргөнбүз, ол дагы органика, оны сөз менен айтып жеткире албайсың чындыгындачы. Эми улук мырза бир күн келип, экөөбүз сөөлжан боюнча чыгарыш кылалы. Койдон сөөлжанга өтүп кеттик. Муну өзүнчө кылалы, эми могу чарбачылык багытта иштегендер жок деген ушуну кылып коюңуздар. Эми муну чоң атабыз менен чоң энебиз эле жасап коет деген ойдомун да. Эң туура. Бул эч убакытты кетпейт буга. Күздө бир өзүңүздөр чириндини даярдап бересиздер, ошо менен ишти алып барасыздар. Биз эми сапарды улантабыз. Сизге да рахмат. Биз деле эми үйгө кайталы. Кайттык туугандар эми. Чарбаңызга береке болсун. Пескоблокто чыгарат экен агабыз бул жакта. Бир күн ушул жерге келип кетебиз. Петропавловск эми бул Полтавка менен Новониколаевка айылынын ортосунда, Кара Балта шаарына жакын болуп калат туугандар.